Этилен углеводороддордун алынышы жана касиеттери. Этилен углеводороддордун эң биринчи мүчөсү этилен болгондуктан эң маанилүүсү ушул зат болуп эсептелинет. Бул кайдан алынат? Мына могу таблицадан карасак, биринчи алынышы хлоретан. Хлоретанга шелоштун эритмесин кошуп, спирттеги эритмесин кошуп ысытканда этилен алынат. Бул лабораторияда алынышы. Ошондой эле могу теңдемеден карасак, дибронду пропан, 1,2 диброн пропанга цинк металлын кошуп ысытса, пропен алынат жана цинктин бромиди алынат. Ошондой эле мына үчүнчүсү хлорду бирикмесине, мында дагы башка. Бул экинчи эле мисалдын үлгүсү да. Демек бул лабораторияда алынышы. Ал эми өнөр жайда алынышы биринчи деп коелу алынышы. Өнөр жайда табигат газынан, нефтиден, ушулардан алынат. Мисалы, табигат газында пропан бар, бутан бар. Пропанды жогорку температурада ысытып, катализатор никель катыштырып ысытканда пропен алынат, С3H6 жана суутек бөлүнүп чыгат. Бул дегидирлөө реакциясы алынышы. Демек өнөр жайда газдан жана нефтиден алынат. Эми касиеттерин карайлы. Физикалык касиеттери. Булар алкандар сыяктуу эле С1ден С4гө чейин, же болбосо С2, этиленден бутиленге чейин булар газ абалында болот. Андан ары, мына бул жерден таблицадан карасак, этилен, пропилен, бутилен булар газ абалында. Ал эми газ абалында экинчи, үчүнчү, төртүнчү мүчөсү. Бирден С2ден С4гө чейин газ абалында. С5ден С10го чейин суюк. Ал эми С10дон өйдө, С11ден жогору булар катуу абалда кезигет. Булар дагы түзсүз, жытсыз, сууда эрибейт. Бул таблицадан карасак, кайноо жана балкуу температуралары улам көмүртектин атому же молекулалык массасы көбөйгөн сайын булардын балкуу жана кайноо температуралары дагы жогорулай баштайт. Таблицада көрүнүп турат. Эми химиялык касиеттерин карайлы. Химиялык касиеттери. Экинчи химиялык касиеттери. Химиялык касиеттери булар бардык эле заттар сыяктуу, органикалык заттар күйгөндө булар дагы күйөт. Күйгөндө да көмүр кычкыл газы жана суунун буулары пайда болот. Мисалы, этиленди алып көрөлү. С2H4. Күйүүдө O2 пайда болот, көмүр кычкыл газы жана суунун буусу пайда болот. Теңдейбиз, бияка 2, бияка 2, 4, 6, бияка 3 келет. Бул күйүү реакциясы. Муну А деп коелу, Б'сы. Бул чексиз углеводород болгондуктан жана кош байланыш болгон, каныкпагандыктан бул кошуп алуу реакциясы эң мүнөздүү болуп эсептелинет. Мисалы, этиленди структурасы менен жазалы. H2S кыскартылган структуралык формасы. Бул суутекти кошуп алат дагы, температура шарты, катализатор никель же платина. Ошондо кош байланыш үзүлөт дагы, ар бир суутектин атому ар бир көмүртүккө бирден кошулуп, H3S кош байланыш үзүлүп, жөнөкөй байланыш пайда болот. Бул С2H6, башкача айтканда, бул этан. С2H6 жыйнап жазсак. Демек, бул суутекти кошуп алуу реакциясында чексиз углеводороддор чийиктүүгө же алкендер алканга айланышат. Андан үчүнчү касиети В деп коелу. Дагы өзүнүн мүнөздүү дагы бир касиет бар. Бром суусун түзсүздөндүрөт. Мисалы, этилен С2H2. Бром суусу күрөң кызыл түстөгү оор суюктук. Бром 2. Оңой кошуп алат дагы. Мында H2S кошуп алуу реакциясында кош байланыш дайыма үзүлөт. Мына бул жерде кош байланыш үзүлүп, жөнөкөй байланышка айланат. Ал эми бромдун 2 атому 2S'га кошулат. Бром. Мунун атын койсок, 1, 2. Аты 1, 2.
Бромдон 2 болгондуктан грекче ди деген сөз бром деген түшүндүрөт. Ди 2 деген сөз ди 1-2 дибром этан. Демек этилен дибром этанга айланды. Ушул реакция эң маанилүү, бул сапаттык реакция деп аталат. Бром суусун түссүздөндүргөн реакция чексиздерге сапаттык реакция болуп эсептелинет. Башкача айтканда, чектүү менен чексизди айырмалоо, алкан менен алкенди айырмалаш үчүн бром суусу менен гана текшерсе болот. Эми дагы бир мүнөздүү реакция, кычкылдануу реакциясы, чексиз углеводороттор жалпы эле алкендерге мүнөздүү реакция. Мисалы, этиленге кычкылдандыргычты чарчы кашага О деп алабыз. Бул кычкылдандыргыч. Мунун ордуна калийдин перманганаты колдонулат. Марганцовка бизче айтканда. Ушул калий перманганаты менен мала кызыл эритмеси аркылуу этилен газын өткөргөндө, ошондо түссүздөнөт да, марганцовканын өңү түссүздөнүп, акыр башка зат алынат. Кош байланыш үзүлөт мында дагы. Мында OH. Бул пайда болгон заттын аты этилен гликол. Мунун өнөр жайда, турмушта көп мааниси бар. Этилен гликол. Бул реакциянын аркасы менен бул тосол жасалат. Мына бул жерде этилендин колдонушу, бул жерде тосол деп турат. Башкача айтканда, радиаторлор кышында тоңуп калбаш үчүн катуу суукта бул -40-60 градуста да тоңбойт бул зат. Демек, этилендин колдонушуна дагы кошо байланыштырып кетсек, тосолдор жасалат. Демек, бул эң маанилүү эки касиети, бром суусун түссүздөндүрүү жана марганцовканы түссүздөндүрүү, бул чексиз углеводородторго мүнөздүү сапаттык реакция болуп эсептелинет. Мындан башка да касиеттерге ээ, мисалы, Д деп коелу. Татаал заттарды да кошуп алат. Мисалы, CH2, сууну кошсок, этилен газына, жана температура, басым шарты жана катализатор кошуп ушул реакцияны жүргүзгөндө этилен газы этил спиртине айланат. C2H5OH. Ушул реакциянын жардамы менен өнөр жайда синтетикалык спирттер, этанол, синтетикалык спирттер алынат. Демек, бул реакциянын дагы өнөр жайда чоң мааниси бар. Андан башка полимерлешүү реакциясына кирет. Мисалы, полимерлешүү реакциясы. Бул реакциянын да турмушта чоң мааниси бар. Чоң мааниси. Мисалы, дагы бир мүнөздүү реакциясын алып көрөлү. Бул полимерлешүү реакциясы деп аталат. Полимерлешүү реакциясы. Поли деген көп деген сөз. Демек, этилендин молекуласы бири-бири менен бир нече молекуласы N деп коелу, N 100 миңге барабар ар кандай. Бул полимерлешүү реакциясында полимер пайда болот. Катализатор, температура. Бул кыскача жазсак, полимердин формуласы мындай. Кош байланыш үзүлөт мында да. Кашанын тышында N. Бул полиэтилен деп аталат. Буну баарыбыз эле билебиз. Полиэтилен баштыкчалары, салафан пакеттер, трубалар, мына трубалар дагы суу өткөрүүчү трубалар, салафан баштыкчалар, тетраттын тыштарын баары полиэтилен, ушул этилен газынан алынат. Демек, биз жыйынтыктап келсек, демек бул чексиз углеводороттор реакцияга өтө жөндөмдүү болгондуктан өнөр жайда ар кандай органикалык заттарды синтездеш үчүн чоң мааниси бар.